Мисалы канча азыр мына туугандар, жакындар жазышат, бизди көз тийип кетти, кара дубалап салыптыр, жин кирип кетти, үйүбүздө береке жок, уруш талаш, ушул сыяктуу мындай үйдөн кут кетти, береке кетти деген арыздануулар көп. Ушуну кантип жоебуз? Эгерде эртең мененки кечки зикирлер, үйдөгү айтылуучу зикирлер, дуалар адам бекем болсо, бул чеп болот. Чеп деген жин шайтандардын азгыруусу, ошолордун таасири бере албайт. Көз тийбейт, башка жана жиндерди окутуп салып, жиндер кирип кетүүсү, ушундай зыян нерселер үйдөн алыс болот. Ошон үчүн Муслимде, Бухариде келген хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Бухариде 6407 хадис, Муслимде 779 хадисте, сохих хадис не дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Масалул бейтиллази юзкаруллах фи вал бейтиллази ла юзкаруллах фи масалул хай вал мейт." Кайсы бир үйдө Аллах таалам эскерилген болсо, жана Аллах эскерилбеген үй айырмасы өлүк менен тирүү сыяктуу дейт. Үйдө өлүк болгондон кийин ал үйдө береке учат. Ал үйдө өлүк болбойбу, жашабаган үйдө жин шайтандар жашагандай эле адамдар бар, бирок жаны жоктой да. Албетте ал жерде чеп да жок, эч нерсе жок, коргон жок, ар кандай нерсе болуш. Ошон үчүн Аллахты эстеп жүрүү, зикир менен жүрүү бул тирүү сыяктуу. Ошон үчүн дагы башка бир хадистерде, бул да сохих хадистердин бири, Тирмизиде келген 2863 хадис, Шейх Альбани сохих деген, Сохил Жамиде де келген 1727 хадисте эмне дейт? Масаллази язкуру раббах валлази ла язкуру раббах. Роббисин эстеген адам менен Роббисин эстеген адамдын айырмасы дейт. Масалул хай вал мейт дейт. Өлүк менен тирүү сыяктуу деп. Өткөнкү жогоруда пайдалардын биринде айтпадык белек. Бул Аллахты эстеп жүрүү, зикир жүрүү бул жүрөктөрдү тирилтет деп. Жүрөктөрдү тирилтет деп. Ошон үчүн туугандар айрыкча эртең мененки кечки зикирлерге бекем болуш керек. Айрыкча могу асырдан кийин, мына күн батар учурда дагы, ушул учурларда да жиндер чыгган учур болот. Жаш балдарды ушу күн батып аткан кезде эшикке кое берип салбаш керек. Колдон үйгө алып, ошолор зикирлерди айткызып, үйрөтүп, эртең мененки зикирге, намаздан кийин зикирге бекем болуш керек.